Кыргызстанцы. Вот трое мужиков, 23 октябрда Ички иштер министрлиги тарабынан Бишкекте 20дан ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылганы маалымдалган. Ведомствонун маалыматына ылайык, тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө айрым жарандардын массалык башаламандык уюштурууга, бийликти мыйзамсыз басып алуу боюнча иштерге катыштыгы бар экендиги боюнча далилдер алынган. Атайын тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында айрым адамдардын массалык башаламандыктарды уюштурууга жана даярдоого, андан кийин бийликти мыйзамсыз басып алуу боюнча иштерге катыштыгы бар экендиги боюнча далилдер алынган. Кылмыш иши боюнча шектүүлөр жашаган даректерде тинтүү жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 96 беренесине ылайык кармоо иштери жүргүзүлүүдө. 22 октябрда бир катар саясатчылар менен активисттер Кемпир-Абадты коргоо комитетин түзүшкөнүн жарыялаган. Анын алдында Ош облусунун Өзгөн районунда жөө жүрүш өткөн. Көп өтпөй социалдык тармактарда аталган комитеттин мүчөлөрүнө жана айрым саясатчыларга таандык делген аудио жазуу тараган. Коркуш керек. Бирок мына кагыздын митинг кылып жүргөнбүз, канчадан бери баары красивый сүйлөйт, албай сөйлөйт. Gelgende 5 kişi belirinde gelir. O çocuk yol verecek, dağış gerek. Kim 10 kişi gelir, uyanmayı 10 kişi gelir. Kim 100 kişi gelir, kim 500 kişi gelir, kim 200 kişi gelir. Başlaş gerek, miting başlaş gerek. Yerden başlaş gerek. Miting başlamasına bol koydu, iş bitmiyor. Elim ne bitti orada? Bizim sözümüzü bütken yeri çok az. Şakalayı, salayı, Radikallı yol anımız merak ortasında. Radikallı yol varsa küçüğe gitti. O mesele. Küçüğe emez, küçüğüz gitti. Küçüğe. Küçüğe var. Evet çocuk. Eski küçüğüz. O aydan ekrandan bir işte var. Biz top kurultayla yapıyoruz. Kılkıldadı o şey bu olmuyor. O çok küçük olur. Var ayıp. Yürüyüş kalacaklar. Noşı 5 kişi benziyor da hayırlı dayanlaştı. 5 kişi. Nasıl dayanlaştı? Çavuşlar, çavuşlar. Konkret, harici. Şimdi blok boyun alışkın. Maksimali çalıştırıyoruz. Ama zaman yapıyoruz. Aslan tutuyoruz. Hem şunlar da biraz. Mutavızı yok lazım. Kameralarımız caladı kamerayı. Ekile var yaptılar. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, учурда 22 жаранга массалык башаламандык уюштурууга даярдануу беренеси менен иш козголгон. Мындан улам Таалай Мадеменов, Эрлан Бекчоро уулу, Асия Сасыкбаева, Кобанычбек Кадыров, Раушан Жээнбеков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Рита Карасартова, Атай Бейшимбек дагы бир катар адамдар 48 саатка кармалган. Ал эми экс-депутат Канат Исаев 1 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилгени айтылды. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, кыргыз-өзбек чек ара маселеси боюнча түшүндүрмө берген. Жапаров Кемпир-Абад суу сактагычынын айланасындагы маселелерге кеңири токтолуп, чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирген. Өлкө башчысы чек ара келишимдери жогорку кеңеште ачык каралаарын айтып, жөө жүрүш, митингдерди кимдер атайын, кандай максатта уюштуруп жатканын билерин белгилеген. Гүлдана Момунова, Калы Сөмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.